Ассалаумалейкум достор. Бүгүнкү кезектеги видео обзорубузда Kia Sportage машина 2020 жылкы, пробеги 281 000 км пробегде, объему 2 объем дизель, 4WD, 4WD'siz шаричи отключаемый. Өңүшүнө серебряный цветте, по покраске кузова азыр кыскача көргөзүп берели. Стойкалары таза. Водительский эшик таза. Порог сол жак стойкалары бүт таза ушундай. Бул жагы деле пассажирский эшик деле өзүнүн родной окрасында. 87, 82, 89, 89, 118, 79. Арткы сол жак ушул крылдуу жеринде вторичный окрас бар экен. Бирок бул деле минималка, шпаклевка жок, замена жок. Мында жакшы. Крышка багажника мунду замена болчу. Бирок муну подбор кылган без отличий бул делечи. Так, мынакей ушул петля чечилиптир, могулары ушунсу замена. Биягында точный сварка элементтери заводской бойдон турат. Так, багажникте насосу бар, ключ болттор ордунда, светоотражатели бар. Казаны могул арткы стенка жагы эле ушул жайда салыптыр. Кермечиктери могул кайрашып алып. Так, мында в целом геометрия багажника бузулган эмес да. Ошондо ушул жагы освежонка, могул жагы бампер аркасы алмашылып жасалган. Багажникте ушундай шторкасы бар. Бул жагындагы обшивкалар бүт идеальный состояниеда. Порогтору могулары бүт жакшы абалда экен. Оң жак арткы крыло бул жагы таза бойдон. Тонкий заводской оригинал окрас. Оң жак передний эшик деле оригинальный окраста. Алдыңкы оң жак крыло родной окрас. Стойкалар деле таза. Капот алды таза, лонжерондору бүт бул жагы родной окраста. Так, по покраске чүнүк толду окшойт, эми мотор лонжерон жактарын көргөзүп берип коелу. Так, сол жак петлясы мынакей өзүнүн родной бойдон турат. Чашкалары таза, лонжерон учтары таза. Алдында вообще без ДТП жакшы эле. Бул жагында кермечиктери ордунда, петля ордунда, стикерлери совпадает этет вин-код менен. Машина алды ушундай хромированный решетка рестайл. Дөңгөлөктөр 18 размерде титановый диска. Дискалар жакшы эле абалы. Арткы бампердин могул жеринде ушундай царапиналар бар экен. Жумуштарынанчы. Машинаны в целом полировка кылыш керек болот да. Оң жак арткы стойканын ушул жерлеринде кичинекей мелкий мындай чийиктер бар экен. Полировка кылыш керек болот. И могулда колесный арканын могул жеринде пластигинде ушул жеринде царапина бар экен. Калганы абал жакшы эле экен. Күзгүсүндө повторитель поворотчика на зеркалах бар. Бесключевой доступ кнопкалары бар. Бүт эшиктерине ушундай козырёктөрдү коюп коюптур. Үстүнө багажник койгонго лыжный койгонго рейлингтери бар. Ичинен өтсөк, салонун арткы сол жак эшиктин могул жеринде ушул жеринде так бар экен, царапиналар бар да, майда чүйдө. Салон аркасы, диваны таза эле жакшы абалы. Подстаканник менен биягында кондиционирование заднего ряда бар, разъем для USB бар. Артында полиги ковролине таптаза, порогтору жакшы абалда. Бир гана сидушканын аркасына моянда чийиктер бар экен мондай. Бул жак жагында дагы. Передний ряд оң жак алдыңкы биягында пассажирский местанкы дагы, биягында полный электропакет. Полный функционирует этет бул жагы дагы.
И водительский эшик дагы полный электропакет. Комплектациясы өтө жирный. 2020 жылкы мынакей вин коду. Удержание полосы бар, спящий мотор режим, мультируль, лепестоктор менен, круиз контроль бар. Кнопка старт-стоп менен оталат машинабыз. Эки объем дизель. Бир алтыларга гана булар жакшы проблемасыз, надежный деп эсептелет. Ключтөн экөө экен целый. Пробег 281, бирок бул жерде пробегин көрсөтүп коюштур, 51 000 км пробегде. Тааныш бир корейстики да машиначы. Алдында торпеда мынакей таптаза. Дырка тешек аргандай мындай телефон держательдерди булар саморезге отуртулат корейстер, андай жок, таза. Видео регистратор бар, встроенный. Штатный монитор өзүнүкү, установленный эмес. С проекция руля да, монсу ошо рульда кайталап кыймылдайт. Двухзонный климат контроль, алды полный обдув и подогревтер дагы бар. Аркасыда подогревтер бар. Руль подогрев дагы бар. В общем, комплектация полный да, жакшы. Разъемда USB бул жанда, разъем мелочевка кармашктары, подстаканниктери, блокировка заднего моста ушул 4WD кылып туруп. Тоопого чыкканда шаар ичи өчүрүп коюп эле айдап жүрөсүңүз болот. Автохолд, электроручник, драйв мод, переключение спорт, обычный эко 3 режимде бар. В общем, комплектация жагынан кем калтырбайт, жакшы. И пассажирский сидушканын биянан да регулировкасы бар, электр сиденье аңгыч. Двигатель, коробка иштеши жакшы, стабильный экен. Буну окшо бир эле минус ушул жеринде освежонкасы жана газдын стенкасы болот, анан пробеги эле да, атак баасы арзан, өзүнө башка конкуренттерге караганда, и полный комплектацияда да.